Malında çağırıp görüp aldık. Şu janjaldan ayılan oruslar bütün atlardı, ulakçı atlardı, göçkö tartkan. Joğolaryny işlep çygypdyr. Hem ulaktın çavuş tertiplerin palbanlar özünün sekeyin erişip biri-birine jolga çyşyp kalat. Surabı? Çağ veriş gerek da buna. Merrani kılışыбыз gerek. Oşodun görsün televizorda, YouTube'dan görsün. Jakşı boldur özü negizi. Aka Merrani tınç da bolot. Merrani tınç da. Sporumuz da bolboydu. Tınç, Merrani tınç bolot. Azыр kuş aytkanda Özbekistan, Tajikistan, Kazakstandara barıp жүрөбүz биз. Бирөө басып барбайт. Мәрәгә түшпөйт каласың. Мәрәгә bir карыш жетпей калган күндөрүм болгон меники. Bir карыш жетпей калып 9 метрге деп айда берген күндөр болгон Тажикстанда. Ошону эчтеке дей албайсың, бара албайсың. Мәрәгә ушу илешип калса, алар өстөрүп берет. Şapka malda üçüne tam berçeli, alıp ketken, jığılganı dele. Azırkı ballar, nasileri 60 kilo kılıp koyduk da otasına, 60 kilo emesi 50 kilo torpaktayan kötür albaytadır. Şalara oktum ele demek. Alt çetelegen, aylandırgan bolboyt eкен. Var mı? Girgizde? Al жоқ. Именно жанагы тегик менен эмес, ат жетелеп киргизиш керек. Жок, атты жетелеп айландырып алдырып берет да. Алыш керек да аны. Түшүрүп албаш керек, тегик менен албаш керек. Аттын үстүндө боло берет да. Боло берет. Грубый нарушениялар экен да, бас ийбеген. Лакыйган аттар менен кирип алып, сен айткандай анан жаңы өсүп келе айткан балдарды ургузат. Ал бала экинчи жерден албайт да. Çoğ at menен girip, bирөөнү жетелеп кирип, айландырып, аркадан алып берсе, алып чаба бересиң. Birinci, ikinci at. Özbekistan, Kazakistan ушундай эле чабат. Биринчи, экинчи ат кылып, арканын баласы, алдынын баласы болуп чабып атышат. Биригип, жакшы зор, улактары зор өтүп атат. Биздин Кыргызстанга жүр десең эле чалкасына кетишет да. Силерде фронт болот, байлайт, түшөт, урат деп эле. Баштайбыз дейм, тааныштырып коеюн. Мен Жалал-Абад областы боюнча федерация аламан улак түзүлгөн. Ошол улактын област боюнча жетекчилер, ошол жерде аксакалдар, көптөр мени шайлап коюшкан. Негизинен улактын башталыш тарыхындай. Көп жылдан бери улак чабылып келет да. Кыргыздын улагы аламан улак болуп, эреже бар. Илгертиден эреже болгон. 1000 жыл мурун кандай чапкан, жипке байлаба, тескери тартпа, адам эңкейип атканда ат салба, тизгиндебе деген ушу эрежелер болгон. Анан кийин жип жанагындай деген болгон эмес, ошондой болгон болсо илгери жаңжал чыккан. Сен туура эмес кылдың, сен бул эрежеде эмес, туура эмес кылдың, сен муну туура эмес кылдың деп аксакалдар жеги жаат болуп чабышып кеткен. Бул Олжеки болгон да, сен жигитчиликке барбадың депчи. Ушулар менен Олжеки менен башкарып аксакалдар улактарды өткөзүп жүргөн. Тескери тартуу болгондо же болбосо эңкейип аткан ат салганда кадимкидей чабыш болгон. Себеби сен менин баламы же эңкейип аткан адамдын ден соолугуна зыян келтиресиң, майып болуп калса, же бирдеке болуп калса не болот деген. Кечеге көрдүңөрбү? Туура эмес салганда баягы адам өлгөн. Андай болгонду чынында катуу жаңжал чыккан. Капыстан улак ашып калып кетип атканда дагы тизгиндеп токтотконду дагы чабышкан. Биз көргөнбүз мына. Камерат ошо 70-жылдар, 80-жылдары биз аксакалдарды чабышкандарын ошол жерде болуп жаңжал чыгып кандарын көргөнбүз да. Көрсө бул эреже экен да. Ошол эрежелер калып түшкөн эмес. Ошо кагазга түшүрүш үчүн эч ким деле көңүл бурбай, анан кийин ошол жүргөн экен да кыргыздар. Союз таркаганда гана көк бөрү деп 5-5тен чаап, эрежесин жазып, федерация болуп анан чабылып келет. А биздин эл жөн улак чаап жүрө берген. Андан кийин ошол мезгилде аксакалдар эле бир бий эле башкарып койгон, токтот, сен туура эмес кылдың, мондай деп эле. Азыр эми укпай калды баары жаш балдар чыкты, спортсмен болуп, өздөрүнчө чуркап барып. Ошол нерселердин баары эң жаман эмеге кирип кетти. Анан каяктан бир тек деген жип байламай, аркандамай, тизгиндеп кадимкидей барып токтотуп атын
тосып алып, үстүнө чыгып минип, местөй болуп. Ал деген бул эреже Кыргызда болгон эмес да. Ошонун баары жогу бизге элдин баары кыжыры кайнады. Канчалары улак берем дегендердин баары жогу канчалары көңүлдөн калышты. Билесиңер да. Канча эми негизинен улакты эмне үчүн берет? Ушу биринчи элден бата алыш үчүн. Канча атасы өзү бизде бар да, атасына аш бериш керек, баласына той берип улак берип, ошолордон бата алыш керек да. Ошол негизде бүт улак берилет да. Эми ошонун касиети чынында бар да. Кээ бирлер балалуу болгон жерде балалуу болгондор бар. Иштери жүрүшпөгөндөр иштери жүрүшүп, тапкандарын ихсан кылып, улакта элге таркатып берген. Эми ошол нерсенин баары жогун баягындай бирөө берсе, бирөөнүн оокатын, бирөөлөр көчөдөгү 1-2 балдар элден чыга калышат. Же аны кой десең, кайра сага асылат. Эми асылгандай, анан жаңы чабып аткан балдар жалгыз чабат. Аны болсо сен кимсиң деп тоготпой, ар кандай кылат да. Ошондой болгон терс эмелердин баары биздин кыргыздын аламан улагын жаман эмеге түшүрдү. Ошону кийинкиде аксакалдар чогулуп, 2017-жылы мен чогулуптум эле. Анда кызматта иштеп. Ошондо эреже кылып, сүйлөшүп, бата берген элек. Кичине балды, анан кийин токтоду. Кайра эле айтса деле кайра баштайт. Ошентип жүрүп, бийлик алмашты. Эме ковид болуп калды. Азыр дагы мына кайра эл, кыргыз эли өсүп өнүгүп атат. Баарында ат бар, жакшы аттар бар, спортсмен жаш балдар өсүп атат. Анан көбөйүшүп, топтолушуп эле кайра өлтүрүп атат, же укпайт. Анан мына эл чогулуп, президентке кайрылып, генерал-полковник Тамшыбек Ташиевке кайрылып, анан акырында ушуну мыйзамга келтирели деди эле. Анан келди. Даже токтотуп коеюн деген экен. Токтотуп болду. Бул кыргызга 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл. Только 5-5 чапсын деп. Анан кийин эми ал жерде эл журт айтып кой. Алалы өз карайлы орган алмашсын деп эме кылды эле. Анан федерация түзүлдү. Федерацияны именно Чолпонбай Исмаилов ошо жигитке буйруп, ошо Бишкектеги улакчылар менен сүйлөшүп, ошого генерал тапшырма берди. Берген экен, мына ушинтип анан уставды иштеп чыкты, жобосун иштеп чыкты. Баары мыйзам күчүнө кирди. Себеби юстицияда өтүп регистрация болгон мыйзам жобо бул мыйзамдуу эсептелет. А ошону аткарган адамдар дагы ошол мыйзамдын аткаруучу өкүлдөрү болуп эсептелет. Мындай адамдар. Аларга кадимки эле жанагы милиция орган кызмат берет го. Ушунга да мүчө болуп иштеген адамдар ошо жобону аткара турганда силер ошонун өкүлүсүңөр. Ошондуктан мына келип Нукен районунун жигиттерине чогулуп отурасыңар. Эмне дейсиң? Ошол мыйзамды аткарганга баарына макулдук бердиңер, иштеп берели, ушу улагыбыз өнүксүн деп айттыңар. Макулдук берген бул чынында эң жакшы нерсе. Эми ушуну чогуу алып кетели, иштейли, элге жеткизели, тартипти койгула. Жетекчилер шайланды бүт. Анан Уларбекти дагы эми таза чаап ушу эл сыйлаган экен деп Чолпонбай Адишевич деп коет. Ошол өзү дайындаган экен. Ошол күндөн бери иштеп бүт аракет кылып силер менен иштеп атат. Мындан кийин дагы алып кетет деп ойдомун, да каласа. Бул жерде чоң кичиненин кереги жок. Баарыбыздыкы эле бирге. Баарыбыз жалпы элдин кызматын аткара турган эмес. Бул жерде кызмат, кресло, эчтеке жок. Только ушу элдин ыраазычылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, анан бирөөбүз айтат го, жараткандын немеси деп. Ушу 3 нерсе үчүн гана кызмат кылабыз. Башка эч нерсе жок. Ушу кийинкиде тартипке салынып, башка жерлерге уят болбой, Өзбекстан, Тажикстанды чабып атат да.
жакшынакай ушу бизде деле бул чапсак болду да. Элди үйрөтүш керек ушу. Андан кийин бүт бар жогун финансы жагын башкаларды бака чечилик чынында. Чечилик. Ошого чындап чын жүрөктөн көзөмөлдөп иштейсиздер. Ушунча болгондой. Андан кийин мыйзамда биз ушу мыйзамдын аткаруучу болгондон кийин ар бир улак Кыргызстандагы ушу федерациянын көзөмөлүндө ким улак берет, ким той берет, ким не кылат, сөзсүз кайрылуу кылат. Кайрылуу жазайт. Bir ay murun. Bir ay murун. Өзү 10 күн деп жазылган, бирок bir ay мурун. Силер ошого карап кайрылууну бергенден кийин алып тиги ээси менен сүйлөшүп, кандай сорун сайылат, канча эл келет, каерге берет, ошонун баарын тактайсыңар. Анан элдин баягы соруну көп болгон жерде көп ат келет да, көп адам келет. Аны башкарыш үчүн көбүрөөк судья керек. Ошо судьяны тандап, бири-бири сүйлөшүп, муну барсын деп коесуңар. Өтө чоң тамашаларга көбүрөөк 5 10 кичинекей улактарга 1 2 анда майда улактарга бирден 2ден судья коюп коесуңар. Чоңго сөзсүз түрдө көбүрөөк. Андан кийин камера сөзсүз. Эми бул боюнча чечилип атат, камера, дрон. Анан микрофонду дагы алат да, микрофон алып атат да, той аш берген киши. Ошону болушунча эгер мүмкүн болсо, ушу федерация алсаңар, жакшы болот эле. Себеби өзүңөр башкарып, өзүңөр карап, өзүңөр ошо менен келишим түзүп кызматын болсо, федерациянын силердин башка немелерге кызматыңарга кичине каражат болуп калат эле. Себеби ага деле берет да. Ошон үчүн анда карагыла мүмкүнчүлүк. Биз бирок карап атабыз. Тияк бияктан ар бир районго бир дрон камера алып берели деп. Эми ошондойчу. Азыр эми башталды. Эми бүгүн ушу тааныш болгондо эми баарын карап атышат. Свисток, анан кийин кийим кече, тегилерди, судьялар бар. Республикада судья Мелис деген жигит. Ошол булар карап атышат. Биз мына уюштуруу боюнча жетекчилер. Ошолордун баары жогу астазеки жылуу ишке кетип атат. Эми жанагы эрежелер бүт жазылган ичинде. Жерге түшмөй, аттын үстүнө барган, камчы чапкан, сөгүнгөн, тээк кармагандардын бар жогун микрофондо чакырып эле ошол жерден красный деп атабыз, биринчи предупреждение, желтый, красный сразу. Ошол жерге аты жөнүн сүрөткө тартып чыгарасыңар, чык дейсиңер. Эгер баш ийбей дагы кирип кетсе, ал жерде орган барат. Мындай кайрылуу бергенден кийин булар силер уюштурасыңар. Айлып уюштуруп, канча милиция барат, скорый барат, анан кийин ошо санына карап сотрудниктерди неме кыласыңар. Силерге баш ийбегендерди ошолорго өткөзүп бересиңер. Сөзсүз түрдө. Ошону уюштуруу федерацияга жетекчилерге жүктөлөт. Кагазга алып кайрылуусун. Аны кайрылуунун негизинде силер тиги менен сүйлөшкөндөн кийин кагаз жазып, акимге неме сөзсүз, прокурорго сөзсүз неме билдирүү, мындай болот. Анан милицияга бересиңер немеден. Мынча болот, мынча көлөмдөгү ат, мынча адам келет, мынча болот, ошого мынча сотрудник, мынча милиция кызматкерлери бөлүнсүп бересиңер. Айыл өкмөтүнүн немелери, анан чогуу улар менен. Анан ошого карап, ошол күнгө алардагы бөлүп саатынан бери жазып, убактысынан бери эме кыласың, уюштурасыңар. Ушул негизинен. Торпоктун салмагы да айтылган. Торпоктун салмагы айтып кой. Торпоктун салмагы 60 килограммдан ашпасын. Ушундан ашпасын деп койду. 50 килограмм. 55 деп атабыз биз. 55 көбүрөөк. Ошону берген той эсин айтасыңар. Андан ашса, анын да штрафы бар экен. Жазылып алды эми. Сөзсүз. Ошону жакшы карасаңар. Анан ушу аябай иштеш керек только ушу.
Ешкимди аябаш керек тууганым. Бул менин атым эле, же мен неме досум эле деген болбош керек экен. Kapıstan ayттım ғой, жеңичинен бирөө өзүнүн тууганы болду, касы болду, тиги таанышы болуп калды. Тура эмес жеткизип же тура эмес алып коюп туруп жеңичинен бере койсо, ошол жерде токтотосуңар. Чакырып, милицияны чакырып, торпокту алып, эсин чакырып, бетине коюп, болду деп туруп, токтотуп айтасыңар. Бүт күчүңөр жумшайсыңар да. Күч жумшалганда деле мыйзам бар. Себеби болду. Берген сорунуз башына берип атат турабы? Мен мунун берем деп. Бере турган берсин, чап атканда бере турган чакырып бере берсин деп. Сорунун бияктагы. Анан кийин жанагындай эрежеден чыгып кеткенде берсе, болбойт. Анда жаңы чыгат да. Бирок анча-мынча багы мындай спорный жер болуп калса, ошо калыстар чогулуп, туура чечим чыгарып бересиңер да. Ушундай болду, мындай болду деп. Эми чынында ичинде болуп калышы мүмкүн, жаш бала атты, неме бирок чыныгы мээнет менен келсе, бирөөсү атайлап чыкса, эми карайсыңар анда. Анда мээнети бар. Өспөй турган балдардан кийин жок деп койсоңор да болбойт. Эми алда адамгерчиликке жатпай калат. Туурабы? Кандай дедиңер? Анан баягындай ошо кийин ошону жыкканды деле атайлап тизгинде же бирөөлөр кылгандарды сөзсүз жаза чыгарасыңар, оюндан чыгарасыңар, атын дагы алып туруп ошол органга өткөзүп бересиңер. Мынандай болду, мынандай грубый нарушение кылды деп өткөзүп бересиңер. Жетелеп чыгып. Башый берсе аты жөнүн микрофонда айтып неме кыласыңар. Мынандай деп. Дагы укпаса анан кийин кете берсин, үйүнөн кечине алып кетебиз. Бара турган жерге барат. İçken adam, sövüngen adam, жанагындай наркотикты чеккендерде болсо автоматически ошол жерде кармап орунга өткөзүп бересиңер. Анан болушунча улак чабылган жерде ичкилик саттырбайсыңар. Бүт ошондой болот. Ошондон бир жаңжал чыгат, бир неме болот. Ошол жерде милицияларга биз да айтабыз, айттык уже. Bir дүкөнчү барып, жеңичинен арак саткан болсо, кетет ошол жерден сразу. Ичкилик мындай нерсе болбосун так. Себеби бүт баардык жаман нерсенин баары ошондон чыгат. Иче, андан кийин дагы бирдеке болуп, бир жерде жатып калып, бара болуп жүрбөсүн. Ошол эми негизинен суроо барбы? Суроолор демиле жоолор менен жооп бир сыйра калышып, анан жоого жана киргизилгенби? Топтун ичинен бир улак чабып чыгат го улакты. Марага жеткиче илгертен болгондо жана келип эме чой-чой кылып келип марага жеткиче жулуп кетип, ушу жулуп алып баргандык болгондо мындачы. Ошо жазылган ошо кийин мындай да көрүп эле жүрөбүз го. Топтон мен алып чыккан болчу, мен мээнетим деп барып жаңжал кылгандар да болот. Мен жулуп алганмын, меники мээнет деп ошондой спорный маселелер бар да. Ошондо кандай чечилет? Ал жерде да мындай бар ошо. Немеси? Эми билесиңерби? өзүм мэрияга ким Мэрияга барган. Ал дерди, ал уже спор. Эми мындай, ал жеткизбегенден ал сөзсүз түрдө ал автоматически немеде. Ал ии болбойт да. Албарган эсептен Ал анан кийин силер менен талашып, тигиндей кылбайт. Силердин немеңер, калыстыгыңар, айткан сөзүңөр мыйзамдуу. Болбойт. Эми апарган эсеп болот да. Апарган эсеп болот. Америка алып барган. Жолдо Жолдо жыгылган. Улагы менен кетип аткан ат жыгылып калса, бул казакта эсеп кылат экен да. Эми ошону айтып атпаймынбы, жана жыгылып калса, бирөө атайын жакшап чыкса, бөлүнүп калса, туруп жаман жерге деге чалып жыгылып калса, карайсыңар да. Аны мээнетине коюшуну мындай болду. Айтып атпаймынбы, жаш балдар бар, кээ бирлер жакшы өзү болот, анан аты начар болуп калат, же болбосо мындай болот, жок чындап көтөрүп салгандар бар да. Аты начар болуп калат. Ошо кичине жетпей калганда эси менен сүйлөшүп, эми аны ортодо чечесиңер.
Kalsızlık menen. Ana takır denet koysaң ошо баланы сындырып коесуң. Эми эмне? Ошо чой-чойдон деле алдырып койгон баланы деле менетин баалап койсо жакшы эле болот. Жок. Негизи жок. Эми өзүнчө чындап таза алып келип аткан болсо алтын ачар болуп чуркабай калып бирөө жугуп кетиши мүмкүн да эми ичинен кандай менетин алып. Жок, мынандай да. Мен көргөнүмдү айтыш керек да. Бул казакта, өзбекте таза өтүп атат улар. Ат менен эми алардын маррасы бир 700 метр, 500, 600 да алыстыгы. Арада кетип атып, улагы менен кетип аткан ат өзү жыгылып калса, ошону берип атышат, эсеп кылып. Анан жулуп кеткен болсо ал кала берет жолдурган. Жулуп алган бар тыштай берет. Ошо мен билген. Өзбектердин баягы маррасы саман болчу да билесиң. Азыр деле ошондой. Калнамат келип туруп ошо неме Коконду 96-жылы биз барганбыз. 90-жылы барганда бул өтүп кетип Мамат эке. Өтүп кетип, 5 метр болду, ошол жерден алдырып, ал 2 метрден саманга таштап койгон, эсеп койгон. Эсеп кылат, мәррә дейм. Ал бул немеде. Ошон үчүн мәррәгө жеткендик эсептебеди. жеткен эсеп. Чындык ошо. Жолдо алдырган эми улакты алыш керек деп. Эсептегенге чейин Жерден алган адам менен энчилик болбойт да. Ал эми Жолдон атын күчү менен жулуп алып барып салып жаткан. ошондой Салгандык эсеп да. салгандык эсеп. Апаргандык эсеп. ошондой көп эле жана сен айткандай нерсеге барсак дагы неме болуп Чык болуп кетет. айтылдыбы бир ооз, бир сөз ошону аткар. бул маселени мына камера тартылып атканда көтөрүп коюш керек. Ооба, туура эле. Ушундай эле чечилгели болот. Негизи ошентип койбосоң эртең мисалы биз иштеп атабыз да. Элге жаман көрүнүп каласың да көпчүлүгүнөчү ошондой маселеде. А монтип айтылып калган нерсе кулагына куюлуп калат да анан туура түшүнөт да. Ошон үчүн көтөрүлгөн жерде айтып коюш керек. Азыр эми коркпой иштей берсеңер болот бирок. Бүт органдар баардыгы жардам беребиз алар. Кече 3-4-төн кирдик, а? Кече губернаторга баары немеде билет. Анан биз эми мону мыйзамдарыбыз келип эми таркалып силерге неме кылып уюшулуп атып, кече уже кирип, кагаздарды кирип, губернаторга кирдик, прокурор, начальник УВД, ГКМБ бар жок. Буларда курсе. Кагаздар бар. Жардам беребиз деди. Биз да өзүбүздү неме кылып, бетме-бет сүйлөштүк, баарын аз бүгүн бар жок эле кагаз кетти. Ушу бүт бийлик, укук органдары бардык жагынан жардам берилет. Иштер Өткөндө шалара уктум менен эме. Ат жетелеген, айландырган болбойт экен. Барбы? Киргиздиңер? Ал жок. Именно жанагы тег менен эмес, ат жетелеп киргиш керек. Жок, атты жетелеп айландырып алдырып берет да. Алыш керек да аны. Түшүрүп албаш керек, тег менен албаш керек. Аттын үстүндө боло берет да. Боло берет. Грубый нарушениялар экен да, бас ийбеген, баягы чычалаган, Жип байлаган. Жип байлаган, тег салган. Орган адамдары өздері келіп тауып да секен наркотик алып. Сен бұл наркотик адамдар да секен наркотик Өзү болот экен арада. Шапкан малда Сен уже үчүнө тамберчиле алып кеткени, жыгылганы деле. Азыркы балдар силер 60 кило кылып койдук деп атасыңар, 60 кило эмес 50 кило торпокто ham көтөрө албайт азыр. Жаш балдар. Анан биз мына ошо сен айткандай 70-80 жылкы, 90 жылкы улактарда биз таке чаап чыгып коебуз. Ошо бирөөдөн жулуп кетип, ошондой аты күчтүүнүкү, билеги күчтүүнүкү. А беркилер жулуп кеткенден кала берет эле. Анан жаман ниет менен ат ургузмай жок эле. Туурабы? Калмамат. Ошондой противчи катталган кел. Күчүң болсо жандап барып туруп кошпайдан кармап жулуп салып кетет. Анан эми азыркы жаштар бардыгы эле сен айткандай мурда карапайым эл келет ал. Айылдан чыккан балдардыкы. Азыр эми бүтүн эле пулдар менен да болуп калды. Жогору жакта депутат, прокурор, сот, ат. Анан ат чоңойду. Туурабы улар? А биздин маалда өзүнүн карапайым жылкыны чабат эле. Кандай чапсаң эми азыр лакыйган аттар менен кирип алып, сен айткандай анан жаңы өсүп келе айткан балдарды ургузат. Ал бала экинчи жерден албайт.
Durabı Ularbek? Al atqa özün koyup bersen özün. Buna kalman atın özün koyup berdin mi ошол аттын минисин? Ала албайт. Жерге жетпейт. Ушу чоң аттарды ham сәл мындай караш керек болуп атат да. Мен өзүм жеке түрүм. Шуңа кармаш керек. Ondan keyin Чоң ат кармайбер. Кармаганда эме жок аны. Кармайбер. Бирок топко киргенде ошо чоң ат менен өзү эңилип алса майли. Ала албайт да ошону. Алдырап да. Мазы ушундай болуп калган. Шуңа сен кирме дей албайт. Чоң атты анда чектөө жок азыр. Чектөө жок. Атка ана балбанга чектөө жок. Азырдагы Муну чоң ат менен кирип, бирөөнү жетелеп кирип, айландырып, аркадан алып берсе, алып чаба бересиң. Биринчи, экинчи ат. Өзбекстан, Казакстан ушундай эле чабып атат. Биринчи, экинчи ат кылып, арканын баласы, алдынын баласы болуп чабып атышат. Биригип жакшы зор улактары зор өтүп атат. Биздин Кыргызстанга жүр десең эле чалкасынан кетишет да. Силерде фронт болот. Байлайт, түшөт, урат деп эле. Ошого безопасный болуп коюп. Опасный да биздики. Азыр ошоңго мунуга Жетелеп айлап турган безопасныйраак. безопасный да ал. Жакшы болуп атат да. Биздики деле ошоңго өтүп, мәррә кылып, сындеп аракет кылып муналар жоболорун иштеп чыгыптыр. Эми улактын чабыш тартиптерин палбандар өзүнүн секейин эрчип бири-биринин жолго түшүп калат. Туурабы? Чаба бериш керек да муну. Мәррәни кылышыбыз керек. Ошону көрсүн телевизордо, ютубтан жакшы болот эле өзү негизи. Ака Мәррәгә тынч да болот эле. Мәррә тынч да. Спорубуз да болбойт эле. тынч, мәррә тынч болот. Азыр эми топтон чыгып барайт эле, колдон түшүп кетти эле, мен алып чыгып таштадым деп барып жаңжал кылып атабыз. Ошолор болбойт эле да мәррә болбойнча, мисалы үчүн Куш айтканда Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандарга барып жүрөбүз биз. Бирөө басып барбайт. Мәррәгө түшпөйт каласың. Мәррәгө бир карыш жетпей калган күндөрүм болгон меники. Бир карыш жетпей калып 9 метрге деп айда берген күндөр болгон Тажикстанда. Ошону эчтеке дей албайсың, бара албайсың. Мәррәгө ушу илешип калса, алар өстөрү берет. Ошо тынч болот да. 11 кылып кайта-кайта айдап. 11 кылып айдайт. 11 кылып айдап атат го. Ошону мәррә кылган өзү жакшы болчу мен. Эми секин көрөт да мага. Ошон үчүн жана текени ham кошуп атат да. Биздин балдар мисалы үчүн биз барып ошо Тажикстанда, Өзбекстанда чапка басып алып кете албай атабыз чынында. Эми басып аракет кылабыз, азыраак бураны алдырып коюп атабыз. Алардыкы чапка түшкөндөн кийин бизге жалга түшкөндөй кетип атат да. Эми ошон үчүн кошпойт текени дагычы. Тиги калмады экен мына Ирматы келбей калды. Ошо баардыгы чогуу түшүп жүргөн балда Өзбекстандын палвандары Кам болчу. Туурабы? Мына азыр түштүк эле мына 2-3 жылдан бери. Такымга басып палвандар күчөйүп кетти. Биз көрбөгөн палвандар. 500 метрге кыймылдабай кетишет басып. Көнөт экен да. Биздикилер да кудай калса көнүп калат. Текени кошпойт го эми. Мәррә кылып теке кыла берсе көнөт. Ömerбек Чоңуштар сабак. mayda ulaqda aytib qo'ysin bo'ldi bejobsiz. Ömerбек mayda ulaqlarni aytib qo'ysangiz Mayda ulaqlarni aytib qo'ysangiz aytib qo'yadi. o'tpay. Азыр эми бул жерде да кичине талаш тартыш болуп атат. Улактын аянтчасын, стадион, ипподром дейбиз. Ошонун биринчи тартип, андан кийин биз барып ошо улак чапкандарга аянтча кылып беришибиз керек. Аянтчаны азыр аут кылып ушундай кылып чыгасың атат. Эми аз чынында ошо бөлүнө элек. Азыр уже бүгүндөн баштап бизге дагы бүт неме бергенде ошону тактайсыңар. Канча жерге чабылат ошо. Анан кийин чоң маареке чапкан жерлерге болот. Ар бир айыл өкмөткө бирден, экиден деп атат. Шартына, регионуна карап. Экиден деп неме кечирip сүйлөшүп атат. Экиден деп. Анан азыр баарына келген болсо, өзүңөрдүн регионуңарга карап, ошо жер, кимдин жери, кандай жер, ошолор боюнча бүт жар жок, аң жок, жакшы жер танып, анан кийин сүрүп, тегиздеп, ичине жасай турган немелерди карайсыңар. Карагандан кийин биз ушу федерациянын атынан бүт кагаздарын, мыйзамдуу документтерин полный биз иштейбиз. Улар иштейт неме боюнча. Айло жетекчилер иштейт. Эми судьялар өзүңөр ишиңер кыласыңар, ушу жетекчилер иштейсиңер. Иштеп, мына жерде ар жерде токтолуп, анан жерди көрсөтсөңөр, анан ал ээси ким?
баягы жеке менчикпи же фонддун жери же өкмөттүкү же жайыптыкпы ошону тактап туруп анан кийин кагаздарды берип ким аркылуу алганга аракет кылабыз. Алып ошол жерде мыйзамдуу түрдө ипподром кылганга. Çoğundan bir adet. Анан кийин бир районго биз мисалы жака үч жерге деп атабыз эми. эки жерге үч жерге кылалы деп атабыз. Өтө чоң маракелер болот го. Өтө чоң маракелер ошол жерде. Анан калган айыл өкмөттөргө мындай экиден. Ошол шартына жараша неме болот. Анан майда улактар болот да, мисалы жаш балдар чабып атат, жороо болуп, теңдиш болуп, улак жегендер. Эми ошол маселеси кыйыныраак болуп турат. Бирок чечебиз. Себеби ал жерде тартип бузулбайт, бирок ар бир улак федерация аркылуу. Капыстан аз 10-20 ат барып чаап өзүчө ойнойбуз десе дагы бир калыс бир адам барып катышат. Анан алар кепилдигин берип, тартип бузулбай, урушпай, жаңжал чыгарбай, эртеңки тиги неме барып милицияга түшүп бир неме болгондорду да контроль кылыш керек, что болушунча көзөмөл кылышыбыз керек. Айылдын аркана улактары, значит, айыл-айылдар өтөт, э? Эми ошондагы жактан Ошону дагы экиле жерге өткөзүп атат да. Эки жерге. Айыл өкмөттө эки жерге. Майда улакты ham ошо эки жерге өтүп атат да. Өткөзүп атат. Өзү бир жерге деп атты эле биз кече ызылдап экиге бөлүнөлү. Эми сен 5-6 айыл бир жерге, 5-6 айыл бир жерге. Бир айыл өкмөттө болот да, бир 10-15 айыл. Ошону эки жерге деп атат да. Азыр айыл өкмөттөр кошулганда. Кошулган, чоң эмес, бир 3 жерге кошулганда. Себеби ылдый айылдын балдары үстүгө чыгып же үстүнкүлөр ылдыйга келип. Ошону айттык кече. Ошону чоңконго жакшы болот, көзөмөлгө жакшы болот деп азыраак кылалы деп атат ошо. Азыраак. Эмелерди, площадкаларды. Ошону азайттык. Бүт ошоларды көрөт, таланча жерге десе көрөт, келет. Наманган облус боюнча 4 эле уракчы болот. Облус боюнча Чүктөп барып атат го. 4 эле жерде бар. Ооба. Кокондо 2 эле жерде бар. Ооба. Карганада 1 жерде бар. Анжейинде 1 эле жерде бар. Асакеде. Болду, ошол жерге жүктөп барып өткүзүп атышат. жок алардыкы эми чоңу да. Бизде майда улактар көп болотпу? 15-20 адам бар, жороо алып алып, бир текен алып алып, чаап кечинде жейбиз дегендер бар да. Алар да көп силерде. Бизде жалаатта көп кетти. Бизде көп болуп кетти. Ар бир айылда бар да. Ошода кайрылып жатат полный. Ооба, алар кайрылуу жазат. Ошолар көбөйүп кетти. Ошого дагы Силерден жоопсуз эчтеке өтпөйт да кыскасы. Эми техника өнөт да азыр. Бир айыл өкмөттө 2 же 3 стадион болсо, ошолор деле көнөт келип чапканга. Көнөт да. Ошону көндүргүлө деп тапшыруу берди. Ошону көндүргүлө. Стадион болсо, шерге өткүзөбүз деп келип кыла берсин. ооба. Ошону карагыла. Stadion yaxşı şey. Эмеге улар беке жетекчилерге айлап ошону сунуштап кагаз түрүндө бергиле. Ha, stadion. Ошону бул иш кошо алып кетиш керек, даже тезирээк болуш керек. Тең кетиш керек да. Андан кийин биз немес жок эле болуп атат, эми айла жок. Сурап барып дагы. Манчада зор эки жер. Топун салмагы 60 килограммдан ашып кетти да. Анан кичине ашып кетсечи 65-70 ке чейин болду. Soyuldu уже soyup андай. Жок, аны штраф бар. Кайрылуу берип атасыз. 55 калган. Сиз кайрылуу берет да. Бергенден кийин ошону айтасың, мындан ашпасын, убара болбогун деп. Мынанда эме болуп койгон адам да 60 килограмм, 60 килограмм. Бир 55 менен 65 ортосунда ошо 60 килограмм. Жок, Максимальный 60 килограмм. Максимальный. Калганы 30 кило, 40 кило, 55 боло берсин. 55 деп атабыз да биз көп. Эң максимальный 60 килодон ашпасын. Себеби ошондон чыгып атпайбы. Тегиктин баары, башканын баары. Эми баягындай ат көп. Илгеркидей балгондар калбады азыр баарында. 50 килограммдык калды. 50 килограммдык болуп калды. 60-дан ашпаш керек максимальный. Силерге келип кайрылуу келгенде ошо менен кеңешесиңер. Эси менен. Тойдун эси. Тойдун эси менен, аштын эси менен 60 килограмм ашпасын, мооларды жоогун түшүндүрүп,
Анан кийин эме кыласың? Tokaga sorular bereme. Суроо жок. Бирок бир калган тилек бар. Биринчиден баардыгы бул тынччылык, аманчылык, мына ушуну улуу элибизден калган, улуу ата бабаларыбыздан калган ушу кыргыз аламан улакты федерация уюштуруп жазылбаган мыйзамдар менен жана чабылып келдиңер, ошо мыйзамдарды кагазга түшүрүп бир мыйзамдаштар койгон үчүн ошо ушуну бул өтө чоң көйгөй болуп кетип атат эле да. Бул барып туруп буну азырдан ушинтип алдын албасаңар 5-6 жылдан кийин, 1 жыл, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин жана мафия болуп эле анан улак жойулуп кетмек да. Чынында мамлекет анан эмне кылат, жаңжал чыга берсе, жанагындай кокустуктар болуп турса, эл тараптан тарап болуп, балбандар тараптан тарап болуп эле чабышып турса, анан кийин жоюлмак эле. Ушуну уюштурган адамдарга рахмат. Ушу идеяны көтөргөндөргө рахмат. Рахмат. Мен бир азчылык айтабыз ошолорго, уюштурганга, ушу идеяны көтөрүп чыгып, ушу кыйла мээнет бар да бу жерде, ошолордун мээнетине рахмат. Рахмат ошолорго. Өтө жакшы иш кылыпсыңар. Биз көргөндө азыркы жаштар көрүлөт да токой. Ал ошо биз сайын маалында чаап көрүп алдык. Ошо жаңжалдан айынан орустар бүтүн аттарды, улакчаттарды көчкө тарткан. Токтотуп койгон улакты. Булар көрө элек. Булар да ошо схемага өссүн деле. Ат баккан баардыгы токтойт өзү. Сен айткандай ушуларга рахмат. Geç болсо ham жакшы түзүлүп калыптыр. Ушул тартип бир 10-15 жыл мурда келгенде өтө сонун болот эле. Дагы деле кеч эмес. Жакшы болуптур. Ат инген акырган киши атын уран эмес, машина техника жок турабы атылар. Бир торпок Жиппромго барып тапшырат. Өзү бул шалдын, аксакалдын бир ой эне бала уyu бар, бир аты болот. Жылкы жол болбочу эле анда, билесиңер, бир 100 үйлүдө бир жылкысы бар адам болчу эле. Ошо биздин айыл өкмөт боюнча тоскоол, лескоол биригип туруп, бир 3-4 жылкы менчик жылкы болчу эле. Аны ошо баардыгы топтошуп бир айга коюп, бир 2 айга коюп, 2 үйүр же 3 үйүр болот. Эми азыр көбөйдү ошону. Мен өзүм жетелеп барып тапшыргам да атам аты үчүнчү. Жаш бала эле. Этке берчи элек мен Жиппромго барып этке. Эми жигиттер ошо милдетти аткарыш үчүн эми ошого мандаты бар керек да. Ошо мандатты жазалдык. Бул эми сиздердин милдетиңиздер. Şunu tavsiye koyalım, ruhsat edersiniz. Murat'ın Nurgaz Abdurrahmanovich. Tamam, bakacak jakşı hizmet qilib beradi. Shu mandatni nesini chiqar, ha? Erişeli. Şu ayman aytmamız. Қалдары құштыңыздар. Бүгін достық. Adresini айтмаса, Бүргенде. Бүргенді Айжөкпен достық. Бүргенде достық бол. Қалысы ғой, жетекші? Жетекші mi kalısı bol? Bardın kalısı. Жетекші. Құшы, şu қызмат қыласың әмін. Улақшан жүрген жегілсең барды, жақшы аманды білесің. Өзің Bardın kalısı bol. Бар kalısı bol. Орозбаев Курбанбек Нурматович, судья города Майлысу. Ормонов Абдикарим, Садырбаев, Айлы Кодыны, Қалысы. Қалсынем. Жақшы қалыстық қылып, өркіндеті. Беканбаев Қуанбек, Айлы Шарғы. Қуанбек, şu Айлысыны қатты салып, ашқарып, өзің қартыған жерге келсін. Масеров Қуанышбек Абапулович.
sen baştan beri. 11 aylık hükümetinin Kaçta? Ne yapmak istiyorsun? olsun. Size son boşumuz yapacağım. İsmail Kencaoğlu Nasipoviç. Mahlus Şahrı'nın alısı. Birlik olsun ha. Kudali Muhammedcan Tursun Polatович. Şamal Say Şahrı'nın Bana soktu. Sevdiğini kakıp tutarız o zaman. Onun gibi geçen olur ya. iyilik olsun. Şu Şamal Say'dı başkarıp tertibini sağlamaya başkanlıklar etsin ha. Hiç zaman bozdu. Hocam bunu sıkıntı Mansur Durmamet. Kamera gece yolu var. Şamaldız Say. Şamaldız Say. Şahrı'nın halısı gene. Durma. İyilik. Tamam, hoş geldin. Allah sana Toktabek. Doymasa dua ya. Sadrbay. Dua ya. Ayrı koyduğun halısı. İyilik olsun ha. Birge başlasın en bağırızda. Ramazali Mamatcan. 15 aylık koyduğun halısı. İyilik. Eski çağ sürgün palonlardan lekesin ya. Kete balmam ya. Sen özgürsün. Aksakalar olsa o yüzden. Kazaklı Kuanışbek. İyilik olsun Kuanış. Narmatlı Tavattek Al gelme ona kadar. Ama öyle etme. Bir yakışıklı. Kara bir dua almam ben. Emi giyim alsa bağırılar millet çoğuran coğuşaydı ha. Özüm öyle. Siz böyle. Emi. Hem Kudayım bağrınızda kolda olsun ha. Bağrınızda Caratkan'a da bir özüm. Namazda da emin olasın. Şu. Nokyanı rayonunun alısları, yetekçileri, Nokyanı rayonunda federasyalar şu güçlü işte şu Kırgız'ın havadan kalan saltın kulağın mümkün ötüp ondan keyin de onlarga paktana kaldırgan Kudayım жеткизsin ha. Şu barlarga işingere iyilik, денсаулык, elimiz yurtubuz бұл жағына қолдауын Кудайым қолдасын ha. Vardınlarga birinci bayrak den sol. İşinlerge iyi gelecek. Jortmanda jolular bolsun, jollar şıdır bolsun. Asmanın adı açıp, yüzüne jarık olsun. Rahmat uşu bizge işen uşul mandatlarını veriyor otasınlar. Bahalasa Kudayдын алдында ел караган бетиңерди уят кылбайбыз. Рахмат силерге чоң. Анда biz men size oturup turgan, men hem hakimlerge taştırıp çıkayım.